Manасата өткөн менен элгенип, Манас куту өчкөндүгүн көрбөдүк. 100 000 жылдар учса дагы дүйнөдөн жүрөктөрүдө Манас жашайт, дем берип деп акындары жазгандай, кайсы доор, кайсы заман болбосун, ач кыйкырык куу сүрөө менен кечеги калмак баскычылыгында, андан кийинки улуу жапырыктарда дагы кыргыздын ишенгени, таянганы дагы бир гана Манас болгон. Ал тургай эл башына күн түшкөн учурда эртең эл башына жыргал күн келер деген жакшы тилек менен Манастын төрөлүшүн айтса, айрым учурларда төлгө кылып тайторуну чаап келгендигин дагы Манас баяны өзү далилдеп отурат. Ал эми элдин төрт тарабынан капшытынан качырып душман кап кайда бөлүп турган кезде көкөй кестисин чалып, ак бузгусуна эзилип, сыбызгыны сыздаткан болсо, тойлордо кадимки көкөтөйүн ашына айттырып, эриккен эл Манас атабыз менен Коңурбайды сайыштырып күн кечирип келген. Так ошондой улуу тойлор дагы журтубуздун конушунан алыстабасын деген жакшы тилек менен Манастагы интеллектуалдык телетаймаш өзүнүн кезектеги чыгарылышын сиздерге тартуулайт. Эсенсиздерби, кадырлуу улуу журт? Кыргыз Республикасынын президентинин Манас Семетей Сейте Күчилтигин ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча чыгарылган жарлыгын турлай, улуттук нарк жарлыгынын негизинде уюштурулуп жаткан Манастагы интеллектуалдык телетаймашы өзүнүн 12-чи айланпасынын бүгүн сиздерге окутуу орус тилдүү мектептер арасындагы республикалык таймашын сиздерге сунуштайт. Таймашыбыздын эфирге чыгышына ар тараптан колдоо көрсөтүп, улуттук биринчи канал өзүнүн көгүлтүр экранын жана эфирин берип жаткан болсо, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Кыргыз улуттук Манас театры өздөрүнүн өнөктөштүгүн билдирүүдө. Сапарыбыз дайым ушундай улуу көчтө бирге болсун деген жакшы тилекте бүгүнкү таймашыбызды баштайбыз. Бүгүнкү республикалык таймашыбызга келген топторду тааныштырсам, облустук тандоо турлардан эсен-соо өтүп, бүгүн минтеп облустун намысын белине байлап келип олтурган элибиз айтат, жигиттин намыс коёнду камыш өлтүрөт дейт. Бардык жерде улуттун абийири, жүзү, ал эми улуттун өзүнүн ичинде болуп аткан болсо, кадимки уруулардын, давандардын, өрөөндөрдүн намыстары бар. Так ошондой бир өрөөндүн намысын белине байлап келген топторубуз бул Талас шаарынан келген Аяр тобу, даярдаган мугалими Дайырбек кызы Жамалкан эжебиз. Аяр тобунун атаандашы Бишкек шаарынан катышып жаткан Биримдик тобу, даярдаган мугалими Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Карагулова Алтын эжебиз. Биримдик жана Аяр тобунун атаандашы Ордолуу Ош шаарынан Ак Бууранын жээгинен келип олтурган Ак Ниет тобу, даярдаган мугалими Маматкайымова Самар эже. Бүгүнкү биздин жалаң шаарлардан келген топтордун таймашына сар эсеп сала турган Калыстар тобун тааныштырсам, манасчылардын шаалары бүгүн калыстык кылганы турат. Калыстар тобунун төрагасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү манасчы жана акын Рыспай Исаков агабыз. Калыстар тобунун мүчөсү, Кыргыз улуттук Манас театрынын көркөм жетекчиси, Саякбай Кырылаев атындагы алтын медалдын ээси, белгилүү манасчы Замирбек Баялиев агабыз. Калыстар тобунун мүчөсү, белгилүү манасчы, маданияттын мыкты кызматкери Улан Исмаилов агабыз. Калыстар тобу ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу топ даярдап келген мугалимдер, сиздерге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, баскан кадамыңыздарга гүл бүтсүн. Ылайым эмне тилек менен келсеңиздер, жараткан беттегениңиздерди берсин. Орун алып берсеңиздер, биздин алтын көкүл, күмүш саамай кыздарыбыз менен жакшынакай таймашыбыздын сапарын картып алалы. Таймашыбыздын эң алгачкы бөлүмү болгон ураан чакыруу менен кезекти талайлуу Таластан келген Аяр тобу сиздерге узатабыз. Ата салтын улайлы, амандыкты сурайлы. Аяр жасап мамиле, аяр деп кепти курайлы. Эне салтын улайлы, эсендикти сурайлы. Эли бизге амандык, ынтымагын курайлы. Биздин топ аяр, жамандыктан барын коруган аяр, баледен барын торуган аяр. Бейпилдикти болжогон аяр, батырларды баштаган аяр. Эрлерге дайым бел болуп аяр, душманга сүрүн таштаган аяр. Айырлап бизди колдосун аяр, иши биздин оңдосун аяр. Аяр, 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 колдоого бизди даяр. Биздин уран, кылымдарды карыткан Манас, кыргызды бүтүн тааныткан Манас. Кыргыз көчүн улаган Манас, кыргыз элин баштаган Манас. Айкөлгө жаккан жерибиз Талас, биздин уран Манас, Манас, Манас. Топ башы Кокоева Айдана. Топ мүчөсү Соотбекова Акылай. Топ мүчөсү Аманбекова Аделина.
Ташыдағы тарыхтан кеп салған, таластан келген аяр тобуна ийгиликтерди каалайбыздагы кезек алардын атаандашы болгон Борбор калабыз. Бардыгыбызды бооруна кысып отурган бакыттын шаары Бишкектин намысына келген биримдик тобу сиздерге узатабыз. Биримдиктен ысык салам жалпыңа, көрүүчүгө атпай кыргыз калкыма, бирик деген бабалардын акылын, айланталы элдин ыйык салтына. Чоро жүйүп бириктирип башынан, Манас бабам биримдикке чакырган, биримдик деп кулаланы кош кылган, биримдик деп кураманы журт кылган. Бириктирип аргын журтту бир элге, алып келген Манас бабам бир жерге, баш чыгарып бир жакадан бабалар, колду сунган бириктирип бир женге. Кошой бакай бабалардан калган кеп, бөлүнгөндө бөрүгө жем болот деп, биримдикте гүлдөтөлү өлкөнү, бабалардын осуятын сактап бек. Ураныбыз Биримдик, бабам Манасты утуткан. Ураныбыз Ынтымак, кошой бакай бабалар бул сөздөрдө пир туткан. Топ башчысы Ахматбекова Нагима, Топ мүчөлөрү Айсекова Алия, Дайырбекова Аяна. Биримдик тобунадагы ийгиликтерди каалайбыз. Кезек алардын атаандашы болгон, кадимки Оштун символу болгон Мажүрим талдын саясында өскөн, Сулайман тоонун этегинде чоңойгон Ак ниет тобуна узатабыз. Ала тоону ыйык тутуп жердеген, алп Манастай зоону эч ким жеңбеген, мекен журтун миң кылымга сактаган, менин элим кыраан кыргыз эл деген. Басқан жолу көк асманды тиреген, басса турса багым үңдеп тилеген, кызыл чоктой тээ бийиктен көрүнгөн, кыргыздай эл таба албайсың бир элден. Ынтымакка биримдикке беттеген, ызаатсыздан алыс жакка кетпеген, маңдайына ырыс талай кут конгон, Манасканду эл таппайсың эч жерден. Ниет актын жолу жашы бийиктейт, ниет актын ою жашы бийикке, ниет актар колго берип желекти, ниет актар бир муштундай бириктейт. Ак ниеттен ыйман күтүп келебиз, ак ниеттен бузулбасын желебиз, ак ниеттүү эр Манастын урпактары, арыбасын биздин түшкөн кемебиз. Кыргыз бар кезде Манас бар кезде кыргыз бар, Манаста буран чакырып, Манас деп жашайт кыргыздар. Мен топ башчысы Фазилжанова Роза, топтун мүчөлөрү Мунтбек Бактыгул Жана Ботубекова Альфия. Бүгүн биз 21-ci кылымда жашап жатып, техниканын, илим-билимдин көз кайкыган бийиктигинде айгадагы айрым учурда техника учуруп жатканыбызды мактаныч кылып айтып келе жатабыз. Манаста мунун баары байыртан бери айтылат дегенибиз, кадимки Кошой атабыздын моюнунда котормочу аппараты жөнүндө айта турган болсок, бүгүнкү күндөгү кайсы мамлекеттин, кайсы элдин тилине болбосун бурап коюп которуп аткан синхрондук, лингвистикалык котормо аппараттарын айтууга болот. Ошол доордо дагы так ушундай аппаратты кадимки Кошой атабыз колдонгон. Ал эми андан бери келген кезде бүгүн искусствонун көз кайкан бийиктигин жаратып жаткан опера, драма театрлардагы маска жөнүндө дагы Манаста бир канча жерлер айтылат. Кейпин кийип алып, жалпы өзүнүн ким экендигин жалпы журтка билгизбестен ордо сарайларына кирип кеткендиги жөнүндө да окуяларды биз буга чейинки таймаштар аркылуу айтканбыз. Бүгүн дагы кандай кызыктар катылгандыгын балдар менен чогуу көрөлү. Үчилтиктеги алгачкы суроо Талас жергесинен келген аяр тобу сиздерге. Аккуу болуп учуп чыккан Айчүрөк Санжыбекти эмне деп сынайт? Аккуу болуп учуп чыккан Айчүрөк Санжыбекти мындай деп сынайт. Ал биринчи Семетейге бараткан жолдо ал аккуу кийим кийип аттардын баарын сынайм деп чыкканда, эң биринчи ошол Санжыбекке барат. Санжыбекке барганда ал айтат: "Булар аттардын ордуна эле айгыр минип булар эмнеси? Дагы бул астына эл толтой чыкса бул адан калып калат го" деп ушинтип аны алсыз деп сынайт. Эл толтой астынан чыкса бул ага жалынып кала турган жанго деп ушинтип сынайт. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо биримдик тобу сиздерге. Семетей Таласка көчүп келгенде Билерик кайсы жерди жердеп турган? Семетей Таласка көчүп келгенде Билерик Чеч төөнү жердеп турганы айтылат. Тилекке каршы жооп туура эмес. Бул кадимки Кетмен төөнү жердеп тургандыгы жөнүндө айтылат. Кийинки суроо урматтуу биздин Ак ниет тобу сиздерге. Айчүрөк эмне себептен Семетейге түз барбай, Чачкейге барат? Ал Семетей менен Семетейдин ордосуна аккуу кийим кийип батырлар сынап бара жатып, анын мүнөзүнөн көрүп айбат чалыш жери көрүнгөндүктөн ал менен бетме бет сүйлөшө албай Чачкейге барып, экөөбүз эжесиңди болуп, сен күлүңдү алып чыгып отунуң менен кирем, экөөбүз эжесиңди болуп, эрибиз да бир болсун, экөөбүз күндөш болбостон эжесиңди болуп жашап калалы деп өтүнөт.
Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо аяр тобу сиздерге. Манасты байлап алабыз деп ээлигип барган жетиган Манастын алдында эмне деп кутулат? Окуя керек жок. Эштектердин жамгылчысы баштайт. Эштектердин жамгылчысы ушун баарын баштап келгенден кийин ал да кутулуп баштайт. Мынтип айтат ал: эгер биздин башыбызды алсаң, башыбыз мына, айдасаң жол мына деп айтат. Бирок бизди сен өлтүрсөң, сага жакшы болбойт, сага эчтеке деле кереги тийбейт. Ошондуктан андан көрө биз Кытайды чапканда биз сага жардам берип, жолдош болуп баралы деп айтат. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан биримдиктүү сиздерге. Манастын тушунда Кытай жазуусу башка жазуулардан кескин түрдө айырмаланган эки белгиси кайсы белгилер? Бул Кытай жазуусу өйдөдөн ылдый жазылып турган, ал иероглифтерден түзүлгөн жана үндү Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо акниеттүү сиздерге. Алмамбеттин канжасы кайсы жерге түшүп калат? Алмамбеттин канжасы жетим чөлгө түшүп калат. Эпостомдо жайы бар. Коңгурбай уруп кеткенде жетим чөлгө түшкөн канжам, ишенбесең ал жерди сапырып көр деп Алмамбет тарабынан сырга кайтылган окуяда айтылат. Тилекке каршы акниеттүү өздөрүнүн берген жообунда чөл деген гана сөздү айтты, ал эми аталыш катарында туура эмес айтты. Бул кадимки кең алыштагы Жапалак чөлүнөн өткөндөгү Боздоңдо калгандыгы жөнүндө баяндайт. Ал эми акниеттүү окуя боюнча кабардар. Кийинки суроо кайрадан аяр тобу сиздерге. Чубактын сөөгү кайда коюлган? Чубактын сөөгү бул чубак өзү кайыптан төрөлгөн үчүн ал өлгөндө анын сөөгү кайып болуп кетет. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан биримдиктүү сиздерге. Манаста ал нерсе бир гана жолу айтылат жана бир гана жолу колдонулат. Ал эмне? Манас деген жаңы туулганда олаят чал келип болоток менен оозантып, анан аны чыйырдыга жакасына тигип кой деп берет. Ошондо Манас өлөр алдында ошо болоток менен 8 канды өлтүргөн айтылат. Ошол гана бир эле жолу. Жооп туура азаматсыздар. Кытайга башчы болгон кыргыз хандарынын ичинен Кошой кылган өзгөчө белги кандай баяндалат? Кошой Бейжиңге кан болгондон кийин ал жерге мен атым кыяматка чейин өчпөс үчүн ал жерден 6000 балбанды топтоп алып, койдун уйлардын жүндөрүн топтоп, ага ылай сыпап мечит курдурат. Ал жерден мусулман динин өтөм деген капырларды боз бийинин сүтүнө жуунтуп, мусулман динин өткөрөт. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан аяр тобу сиздерге. Ак Берметтин түшүн эмне себептен Күлайым жооруйт? Анткени Күлайым Ак Берметтин жан жолдошу болгон, ошол үчүн Ак Берметтин түшүн Күлайым жооруйт. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо биримдиктүү сиздерге. Бакай Караканга эмне үчүн 80 төөгө жүк артып каада менен барат? Бакай Темирханга барган себеби бул Каникейге жуучу түшүп барганын айтылат. Жооп туура азаматсыздар. Үчүлтүктеги соңку суроо урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй суроону толук окуй элеккесте жооптордун келип жаткандыгын көрүп жатабыз. Бул дагы болсо биздин тобубузга катышып жаткан, таймашка катышып жаткан топтордун эң жогорку деңгээлде даярдыктары бар экендигинен кабар берет. Соңку суроо сиздер үчүн акниеттүү. Ажалы башына келип турса да, Канчоро эмне себептен Күлчөронун сунушуна макул болбойт? Анткени Күлчөрө келгенде Канчоро ажалым келди, өлүм жетти, Күлчөрө мага душман, ал мени өлтүрүп кетет деп Күлчөрө сунуш кылганда ага макул болбой коет. Анткени Күлчөрөнү эл бололу деп эл болушса, Күлчөрө менин хандыгымды, байлыгымды алып алат деп макул болбой коет. Тилекке каршы акниеттүүнүн жообу туура эмес. Бул жерде кадимки теңин албай, көзүн май басып, өзүнүн текеберлиги менен макул болбой коет. Ушуну менен биз үчилтик бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын 3-чү бөлүмү болгон сыр кужун бөлүмүн баштайбыз. Өзүңүздөр билгендей, кыргыз тилинде бир канча баатырдын сыпатталыштары, аларга карата сын сыпат иретиндеги титулдук наамдар, даражалары бар. Бирок ошол даражалардын ичинден Манас табыска гана жападан жалгыз берилген бул Айкөл деген титул. Бул сөз бүгүнкү күнгө чейин табышмак иретинде келет. Бир эле сөздүн тегерегинде бир канча окумуштуулар ой жоруп олтуруп, канчалаган китептерди жаратууга жетишти. Чынымен эле мындай сөздөрдү кыргыз кайдан табат? Сөз жасоодо, сөз жалгаштырууда кыргыздын улуу генийлиги
эч кимди жанына жолоткон эмес экендигинен кабар берет. Да кандай кереметтер катылгандыгын балдар менен чогуу көрөбүз. Эпостун ичиндеги көнөргөн сөздөр менен макалдарды топ башчылары алып чечмелеп берсеңиздер. Келиңиздер. Макала каптардан таягы узундун бели ийилбейт деген бул эгерде адамдын жанында ишеничтүү жакын адамдары бар болсо, ал эч качан мындай жамандык келсе дагы, башына жаман иш түшсө дагы ошол нерсеге сынып калбайт дегенди билдирет. Буга мисалга келтирсек, Манастын жанында жүргөн адамдары ишеничтүү, мисалга келтирсек, Алманбет, Бакай жана анын кырк чоросун келтирип берсек болот. Көнөлбө сөздөрдөн бизге желкуй деген келди. Желкуйду биз мындайча чечмеледик. Желкуй бул жердин тешиги же терең оор деп берилет. Мисалы эпостун алсак, бул элтөштүк деп алып келдик. Анткени элтөштүк жез кемпирден качып баратканда ошо жердин тешигине, жер чуңкурга кирип кетет да. Бизде макал мактанчактын аркан чирик. Биз бул макалды мындай чечмелеп беребиз. Бул эгерде сен өзүңдү өзүң мактап жүрөрсең, ушул сен ишиң аягына жетпей чачылып кетет. Андан көрө сен өзүңдү өзүң мактабаш керексиң, сени эл мактап, сени эл сураш керек. Буга Манастан мисал келтирип берсек, бул карагул деле жанагы боз бала мен түшүмө кирди, ушул жылкыны тийип кетип деп айтканда, ал мындай айткан жай бар эле. Сен менин боомсуң, түшүм түлкүнүн богу, мына Манасты алталдаган мен отурам деп мактанып койгондон кийин, бирок Семетей келип анын сакалынан жулуп отурган жай бар. Анан кийин Бокмурун деле Көкөтөйдүн ашында Манасты чыкырбай, канча деген элдер чыкырып, Манасты чыкырбай, "Мен Манасың кыйын эр бекен, таласың ыйык жер бекен" деп атасынын байлыгына чиренип алып, кыйын болуп, кошой менен эле эметем деп, бирок акыры эле ушул Нескара, ушул Маникерде талашып баштаганда Манасты чыкыранга аргасыз болот. Көне сөздөрдөн болсо, шыта кечүү, бул деген суудан өтүш үчүн ташты төшөп, таш аркылуу өтүү дегенди түшүндүрөт. Бул эпосто мисал келтирсек, бул кытайлар Күрпүлдөктүн суусунан ошо шыта кечүү аркылуу өтүшкөнү айтылат. Көне сөздөрдүн Бактыкөл бул тобокел салуу, Бактыкөл салуу, тобокел салуу. Макала каптардан бөлүнгөндү бөрү жейт. Эпосто мындай деген жайы бар. Бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөндөргө кеп кетет. Бул Акылман Бакай атабыздын алынган кебинен макал. Ал эми эпостон мисал келтирсек, Чынкожонун, Канчоронун өз тууганынан жат болуп, алардан ажырап, акырында жок болуп кеткендигин айтсак болот. Бул макалдын мааниси өз тууганыңан ажырап, жат болуп кетсең, душманга жем болосуң. Кадырман теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй биздин 3 тобубуз тең жогорку деңгээлде чечмелеп айтып беришти. Бул үчүн ыраазычылык билдиребиз. Даярдап келген мугалимдерине жана ошондой эле мугалимдин сөзүн жерге таштабай өздөрүнүн көкүрөгүнө сактап келген окуучуларга азаматсыздар деп сыр уржун бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын кийинки дагы бир кызыктуу бөлүмү ата-андаштардын өз ара суроо бөлүмүндө. Өзүңүздөр билгендей, бул топтор соңку топтор болгондугуна байланыштуу зал ичинен суроо алууга дуушар болдук. Анда эмесе алгачкылардан болуп Аяр тобуна карата суроого назар салалы. Биздин Аяр тобуна берүүчү сурообуз төмөндөгүчө. Сыргактын сөөгү кайсы мазарга коюлган? Сыргактын сөөгү коюлган эмес, сыргактын сөөгү кайып болуп кеткен, анткени ал өзү дагы кайыптан жаралган бала болгон. Тилекке каршы сиздердин жообуңуздар туура эмес болгондугу үчүн биз сиздерге упай бере албайбыз. Сыргактын сөөгү коюлган, ал болсо үлкөн мазар же болбосо Мшыйкоо мазарга коюлган. Бул окуясы болсо Каникей Тайторун чапканда Сыргакты, Манасты үч бак тездегенде айтылып кеткен. Упай жок. Упай бере албайбыз. Кийинки кезек биздин биримдик тобуна карата ата-андаштардын суроосуна назар салабыз. Шернур тобунан биримдик тайпасына суроо. Коңурбай Акаярдын 40 төрөсүн өлтүрүп жана кыргыздар менен качып кеткендигин кимден угат? Биздин жооп төмөнгөчө. Бул деген Акаяр кыргыздарга кошулуп качып кеткенин Коңурбай өзү күбө болот деп ойлойбуз. Тилекке каршы жооптур эмес. Коңурбай бул өзүнүн балбаны Чаңдаяктан угат.
жооптура эмес, убай бере албайбыз. Рахмат. Кийинки кезек ак ниет тобуна карата атаандаштардын суроосунда. Кошой тоонун ак ниет тобуна суроо Манастын алгачкы жолдошторун атап бергиле. Алгачкы жолдошу бул Манаста 6 айда жүргөндө Чегебай болгон. Ошондой эле Түшүнө көрүп Манасты Олу Эбака издептир. Манас таап өзүнө мурапы кылып алыптыр. Канбакайга катарлаш Адык Кандын Ажибай бул да келди таласка, чоро болду Манаска. Ажибайдын артынан эки арслан көрүнүп, үзүктүү калпак Эшуту, Ыраманды Өрчү бул да чоро болгону. Өрбөк Камбар Чалыбай бул да келди таласка, чоро болду Манаска. Төлгөчү Кара Төлөгө, төлгөй тартып берери. Серпинишке Кирчү Сереги бул да келди таласка, чоро болду Манаска. Кыртын баш Кыргылчал чоролордун уусу Кырчоронун бузугу бул да келди таласка, чоро болду Манаска. Силердин жообуңар туура, биз силерге 5 деген упайды беребиз. Чыны менен балдарыбыз кызыктуу суроолорду түзүп келгендигин көрдүк. Ушуну менен биз атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбызды жыйынтыктоочу сырттандарды сынайбыз бөлүмүнө кезек келди. Бул бөлүмдө өзүңүздөр билгендей, ар бир топтун башчысына 10дон суроо узатылат. Көз ирмемдин ичинде жооп бериши шарт алгачкылардан болуп, аяр тобунун сырттаны сизге 10 суроо. Кенен жөнүндө айганышка кардыгач айтып береби? Ооба. Атка жеңил тайгачак серекпи? Ооба. Чачкейдин теги ынду селиби? Ооба. Кумайкын айынан Манасканы кейди опузалаганбы? Жок. Алмаметтин энеси Алтынай Жолойдун колунан каза табабы? Жок. Озбектин аскерлери жалаң төбө мингенби? Ооба. Манас өлгөндө бийлик Бакайга калабы? Жок. Туткулдуу тоонун Сеңирден Сейтек Күлчөрөгө жолугабы? Жок. Жырынта кыргызбы? Жок. Айчүрөк Кыязга 80 кызды өзүндөй бултуп жибергенби? Ооба. Аяр тобунун сырттан өзүнө берилген убакыттын ичинен 10 суроону кабыл алууга жетишти. Анын ичинен 4-өсүнө ката жооп берип, жыйынтыгында 6 деген жакшы упайды топтоду. Кезек биримдик тобунун сырттанында. Сейтекке ата тегин канчура айтабы? Жок. Тору деген сөз өң түстү билдиреби? Ооба. Тору тулпар адамча сүйлөй алганбы? Ооба. Карадуу кызыл сартты издегенде Котон шаарын басып өтөбү? Ооба. Бакай Сейтек төрөлектеле каза болобу? Жок. Манаска ашпозчу болуп келген тыңчы шуутубу? Жок. Күлчөрө алгараны туткундап алабы? Жок. Өтөй сары колду жердегенби? Ооба. Торуктун эли суук жерде жашаганбы? Жок. Суйкучу Манастын жолунан колунан каза табабы? Жок. Биримдик тобунун сырттаны дагы өзүнө берилген 10 суроонун ичинен 3 суроого ката жооп берип, жыйынтыгында 7 деген жогорку упайды топтоду. Кезек ак ниет тобунун сырттанында. Бакай кайыптардын катарындабы? Ооба. Манас 6 айда жүргөндө жалпы кыргыз элине канча айланабы? Ооба. Кыяз Күлчөронун колунан каза табабы? Жок. Жоорлар талашкан өпкөн ак бала менен айчүрөк жейби? Жок. Кыз сайкалдын сөөгү жерге коюлду беле? Жок. Билерикти Нескара туткундап алабы? Ооба. Манастын куралдарын жасаган Ажыбайбы? Жок. Билерик Кошойдун уулубу? Жок. Кытай каны Ломма Сейтекти сынайбы? Жок. Төрөлелик Манасты издөөгө китен алып барабы? Жок. Ак ниет тобунун сырттаны нагыз сырттан экенин көрсөтө алды. Деген өзүнө берилген 10 суроонун ичинен бирөөсүнө гана жазатайып жооп берип, жыйынтыгында 9 деген эң жогорку пайды топтой алды. Ушуну менен таймашыбыз өз максатына жетип, толук кандуу 5 бөлүмүн тең жыйынтыкта болтурат. Таймашыбыздын эфирге чыгышына ар тараптан колдоо көрсөткөн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине, Кыргыз улуттук Манас театрына терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү таймашыбыз канчалык деңгээлде болду? Кайсыл бөлүмдөрдө топторубуз аксап кетти дагы? Кайсыл бөлүмдөрдө өздөрүнүн артыкчылыгын көрсөткөндүгүн калыстар тобу сиздердин оозуңуздардан уксак. Арыбаңыздар, урматтуу окуучулар, жакшы таймаш көрсөттүңүздөр. Аяр тобу, биримдик тобу, ак ниет тобу адегенде саламдашууда баарына 5 болду. Ал эми 3 илтик баянында болсо бир гана суроого өксүп калган учурлары болду. Калгандары 5, 1-2 суроодон өксүп калды. Ал эми Сыргуржундан аябай жакшы чечмелеп, макалды да, сөздү да чечмелеп, жакшы айтып бердиңер. Ошондуктан баардыгы 5 болду. Өз ара суроого келгенде 2 тайпа өксүп калды, 1 тайпа озуп кетти. Ал эми сырттандарды сынайбыз тобуна бөлүмүнө келгенде 6, 7, 9 деген упайга ээ болдуңуздар. Жалпы жыйынтыкты угсак, аяр тобу 41 упайга ээ болду, биримдик тобу 37 упайга ээ болду, ак ниет тобу 42 упайга ээ болду. Бар болуңуздар.
желбиресин өлкөбүздүн байрагы, жерге бизге толсун шаани шаңдары, каныкейдей болсун кыргыз кыздары, манас болсун ар бир ата балдары деген жакшы тилек менен жалпыңыздар менен коштошобуз. Кайрадан республикалык таймаштардан жүз көрүшкөнгө чейин жалпы журт эсен туруңуздар.